Кыргызстан көз карандысыздыкты алгандан тарта 5 мамлекет башкаруучу алмашты. Алардын бардыгы президенттик кызматка киришип жатып бир топ убадаларды берет. Алардын бири өлкөдөгү сот системасын реформалоо. Кыргызстандагы сот тармагын түп тамыры менен өзгөртүп, элдин ишенимин арттыруу керек деп айтып келишет. Деген менен бул аракеттерден майнап чыкпай келатканын тармактык эксперттер белгилөөдө. Укук тартип боюнча эксперт Борон Жаанбаевдин пикиринде, соттордун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү органдардын иши солгун. Андыктан мамлекеттик жетекчилик тарабынан ыкчам чараларды көрүп, соттук укуктук реформаны жандандыруу керек. Эч кандай реформа бизде эч ким баягы азырынча реформа жүргүзүүгө аракет кылган жок. Мурдагы президентибиз Жээнбеков реформа сотторду баягы биринчи дайындалып атканды айткан. Кийин анан алды унутту. Ошолордон эч нерсе болбой эле калды. Эми билбейм, мына келечекте кайсы кимиси реформа жасайт, бул азырынча белгисиз. Өлкөдөгү сот системасы бир адамдын гана карамагында болбостон, ал коомдун тандоосунда болгону дурус болмок дешет айрым депутаттар. Эл өкүлү Максат Сабиров Кыргызстандагы сотторду тандоо деги эле бул тармак жалпысы менен парламенттин алдында болуусу керек деп эсептейт. Ал бул боюнча сунуш учурда талкууга алынып жаткан баш мыйзамга берилди дейт. Депутат муну менен катар аткаруу бийлиги президентке өтсө, анын кол алдындагы бардык мамлекеттик органдар жогорку кеңешке өтүүсү зарыл деген ойдо. Сотту баягы эл шайлаган парламент сот тандоодон кийин ошонун астына келсе, жок дегенде ошол жерден тандоодон өтүп бекилип барса туура болот беле деп ойлоп атам да. Президенттик аппараттын астында эмес, парламенттин астында болсо, эгер сот тандоодон келген, утуп келген, жанагы тандоодон өтүп келген сотторду элге салбаса да ошо парламентке берсе жакшы болмок да. Анан ошондой эле ЦИКти дагы, Центр избиркомду дагы, ошондой эле Ген прокуратураны, генеральный прокурорду дагы, счетный палатаны ошо парламенттин астына кылып койгондо, ошондо туура болот го дейм. Ошондо тең салмактуулук. Президентке болсо ошо жанагы аткаруу бийлигин толугу менен мойнуна алса, президент тышкы ички саясат, ошондо тең салмактуулук болуп, анан ошондо натыйжа чыгат беле деген ойдомун да. Сот реформасын жүргүзүүгө аракет кылган буга чейинки мамлекет башчылар бул убадасына бек турбай калып жатышты. Бирок арасында бул тармакты реформалоону баштап, аягына чыкпай калгандар да болду дешет талдоочулар. Убада кылганы менен алар бул ишке толук кызыктар болбой, тескерисинче жеке кызыкчылыгын ишке ашыруу максатын көздөгөндөр да болгонун саясат талдоочу Табылды Акеров айтат. Менимче сот системасын Кыргызстанда өзгөртүүгө бир дагы президент кызыктар эмес, эч ким ага кызыктар эмес. Себеп дегенде президенттер өздөрү ошол сот системасы реформаланбай ушундай абалда турганына кызыктар. Себеп дегенде ар бир бийликке келген президент өзүнүн атаандаштарын ошол сот системасынын жардамы менен талкалап, коррупцияга аралашты деп камап, же болбосо ага кылмыш иштерин ачып, анан сот аркылуу аларды камап, мына ушундай жок кылуу аракетин, жаманаттуу кылуу аракетин көрүп келет. Ошондуктан сот системасын эч ким эч убакта реформалабайт. Өлкөдөгү сот органдары коомдун ишеничин али актай электигин айткан серепчилердин пикиринен улам жарандарга да микрофон сунуп сот тармагына ишеним артаар артпасын билүүгө кызыктык. Ишенбейм, сот туура эмес. Ишенбейм, иштебейт деле ага. Соттошуп көргөн эмес, эч ким сотко кайрылып көргөн эмес. Ата ишенем Кыргызстанда болгондон кийин. Жок, мен негизи эле мына мамлекетте иштегендерге вообще ишенбейм. Ишенич жок. Бүт эле акчага сатылгандар. Азыр справедливость жок го дейм. Азыр баары эле акча, тааныш менен чечилип калган. Сот болгондой ишениш керек. Алар деле бирөөнүн ишеничин актаса, анан иш болот го дейм. Сот болбосо башкалардан эле болсо керек. Ишенич жок болуп калды эч. Тем более соттор, биринчи очередь соттор. Коомчулук айткан бул пикирге талдоочулар дагы кошулуп, Кыргызстандагы сот системасы качан гана бир адамдын колунда болбой калганда жана толук мыйзамдуулукту сактаганда элдин ишенимине ээ боло алат дейт. Укук тартип боюнча эксперт Борон Жаанбаев. Ал соттордун акыйкаттуулугу бекем орногон АКШны мисал келтирип өттү. Эми элдин сот ишеними бизде нөлдөсө болот. Эми бул баягы канча жылдан бери айтылып келатпайбы, эч ким ишенбейт да биздин соттук системага. Анткени баягы булар соттор законду карабай эле өздөрү каалагандай эле баягы жүргүзүп атпайбы, иштерди карап атат. Закондуулук деген жок, чаржа айтышышет. Анан ошонун баягы элдин нааразы болгону ошонон келип чыгып атпайбы бардыгына. Сот системасы өнүккөн, например, мен Американы айтат элем, Европалык мамлекеттер абдан жакшы өнүккөн. Например, кече эле Трамп президент болуп туруп,
өзүнүн шайлоосуна нааразы болуп ошол закон бузулуп калды, мен жеңген жерден мага жеңишти ыйгарган жок деп туруп сотторго кайрылды. Көп жерлерден соттор даже жалобасын албай коюшту законго таяп. Соттук укуктук реформанын олуттуу экендигин эске алып жана Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформанын алкагында жаңы мыйзамдарды натыйжалуу ишке ашыруу процессин алдыга жылдыруу максатында президенттин атайын жарлыгы даярдалып, ал мыйзам 2019-жылдын 1-январынан тарта ишке киргизилген. Албетте, соттук укуктук реформаны ишке ашыруу, алардын түзүмдөрүн жөнгө салуу, ыйгарым укуктарын тактоо, сотторду тандоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу белгилүү бир убакытты талап кылат. Андыктан мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып, соттук реформаны толук жүзөгө ашыруу үчүн системалуу иш алып барылышы керек дешет адистер. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда 400дөн ашык сот бар. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.